Суроо. Адамдын 24 саат жанында жандап жүрчү канча периште болот? Тафсир Ибн Жарирде келет. Усман ибн Аффан радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга күндөрдүн биринде келип пайгамбардан сураган. Адамдын жанында өзү канча периште жүрөт депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Эко кирамин катибин" деп коет экен. Оң ийинде жана сол ийинде. Булар болсо адам баласынын кылган иштерин, айткан сөздөрүн, ушу амалдарын жазат экен да. Оң жактагысы соопторду жазат экен, сол жактагыларды күнөөлөрү жазат экен. Оң жактагысы жетекчи экен, башчы, амир экен. Ал эми сол жактагысы болсо, бул баш ийет экен. Эгерде адам баласы бир күнөө иш же туура эмес сөз айтып алса, жазайм десе жазбай кое тур дейт экен. Мүмкүн тооба кылып калар, мүмкүн Кудайдан кечирим сурап калар депчи. Анан кийин дагы бир аз убакыттан кийин дагы сурайт экен. Токтоп тур. Дагы бир аздан дагы бир сурайт. 3 жолу ушундай болгондон кийин анан эми бул Алладан уялбаган. Ушунда дагы ушундай бир жаман шерик экен, эми жазсаң жаз деп коет экен. Бул эко. Анан лаху муаккибатум деп коет. Кур'ан-ы Каримде алдынан, артында дагы периштелер болот экен. Мин байн ядайхи ва мин халфихи яхфадунаху мин амрилла деп Алла Тааланын өкүмү менен булар адамды сактай турган алдынан жана артынан эки периште. Ушинтип 4 болду. Бирөө пешенеде болот экен. Сажда кылганда дуа кылат экен. Алла Таала жүзүңүздү жарык кылсын, дайыма ушу бактылуу кылсын депчи. Сажда кылбагандарга, мынакей аларга каршы дуа кылат экен. Жаратканым ушу жүзүңдү жерге сүрсүн деп. Эки көзүндө эки периште болот экен, ар бир адамда эки периште, жамандыктан сактап турган периштелер. Лабында эки периште болот экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салават айтканыңызда саллаллаху алейхи ва саллам деп. Ошону алып сактап пайгамбарыбызга жеткирип бара турган. Ооздо бир периште болот экен. Ушу жаман нерселер, жылан, кортук кумурска жаман нерселер кирип кетпесин деп сактап турганга. Ушинтип 10 периште багымдаттан асырга чейин болот экен. Анан 10 кетет экен, кайра 10 келет, асырдан багымдатка чейин. Ушинтип 24 сааттын ичинде 20 периште адамдын жанында жүрөт экен.